فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kalimatu shahada jönündögü sabagыбызды ulantабыз, урматтуу момун мусулман бир тууганым. Акыркы sabagыбызda kalimatu shahadаны, shahada sözünün Arap tilidegi болгон маанисинин üçüncüsünü ötkön elek. Keliңиздер, урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул shahadanın üçüncü maanisini tereң баяндайлык. Shahadanın üçüncü manisi sezүү müçölөр menen taanıp biline turgan nerselerdin toptomunu shahada dep aytılады. Bul sezүү müçölörü, bul 5 sezүү müçölörü bolot. Oşol sezүү müçölörü birincisi köz. Allah Taala bu dünyadagi bolgon mahlukatlardı jarattı. Mahluklardı jarattı jana közüңүz menen oşol mahlukatlarga köz salıp, nazar salıp Allah Taala'nın barlığını, Allah Taala'nın çeksiz kudretli zat ekendigini, Allah Taala'nın japadan жалгыз жаратуучу ekendigini, jana Allah Taala'nın başka isim sıfatlarını tanıp bilүүңүz üçün Allah Taala mahlukatlardı jarattı. Al emi ekinchisi til, daam tatуу. Allah Taala uşuncha insanlarga uşuncha nematlardı berdi. Oşol nematlardı jep, daamını tatıp көргөнүңүздөн кийин акылыңыз менен ой жүгүртүп, Allah Taala'nın çeksiz kudretli zat ekendigini, şunçalık çeber zat ekendigini taanıp bilүүңүz мүмкүнчүлүгү болот. Misal үчүн, misal келтире турган болсок, жүзүмдү алайлык. Жүзүмдүн ар түрдүү сорттору бар. Ар түрдүү түстөгү, ар түрдүү даамдагы жүзүмдөр бар. Oşol жүзүмдөрдү Allah Taala bergen nematты tatıp көргөнүңүздөн kийин Allah Taala'nın kançalık çever ekendigini, Allah Taala'nın kançalık çeksiz kudretini taanıp bilesiz. Jana uşuga okşogон nerseler. Jana ошондой эле кулагыңыз менен ар түрдүү үндөрдү укканыңыздан кийин чындыгында Allah Taala'nın ысым sıfattары менен тааныша билесиз дегени. Жана ошондой эле мурдуңуз менен абаны дем алып, дем чыгарганыңызда бул аба канчалык өтө чоң немат экендигини сезе билесиз. Бул дагы Allah Taala'nын чексиз кудреттүү зат экендигине далил жана ишаралар жана белгилер болуп эсептелинет. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул нерсе аба менен дем алып жатып, бир күндө мисалы үчүн канча жолу дем аласыз деген маселе. 24.000 жолу дем алып, дем чыгара турган болсоңуз, ошо 24.000 дем алып, дем чыгарганыңызда Allah Taala'nын канчалык чексиз кудреттүү зат экендигини жана абасыз жашоо болбой тургандыгын сезе билсеңиз, ушул сиздин Allah Taala'ны таануу, шахада, күбөлүк берүүңүз болуп эсептелинет. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, жана ушуга окшогон мисалдарды күнүмдүк турмуштан өтө көп келтирсек болот. Эми ушул мисалдар менен чектелейлик. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, демек шахаданын 3 маанisi бар экен. Биринчи маанisi, экинчи маанisi жана үчүнчү маанisi. Ушул шахаданын 3 maanisini тең Ашхаду алла илаха иллаллах деген калиманы Allah Taala'ны таанып билүү максатында колдонушка аракет кылдык. Эми шахада жөнүндө Кур'ан-ы Каримден айта турган болсок, Allah Taala шахада жөнүндө Кур'ан-ы Каримде эмне деген. Allah Taala Али Имран сүрөсүнүн 18-аятында шахада жөнүндө төмөндөгү аятты айткан. Шахидаллаху аннаху ла илаха илля хува вал малаикату ва улул илми qa'iman bil qist. La ilaha illa huval azizul hakim. Bul ayattın kıskaça maanisine toktolайлык. Şahidallahu deydi. Allah Taala күбөлүк берди. Allah Taalaga эмнеге күбөлүк берди? Эмнеге күбө болду?
Аллах Таала күбө болду. Жана күбөлүк берди. Күбө болду десек дагы туура болсо керек, мен оюмча. Аллах Таала күбө болду. Эмне нерсеге күбө болду Аллах Таала? Аллах Таала өзүдөн башка сыйынууга татыктуу Кудай жоктугуна күбө болду. Бул жерде эми суроо пайда болушу мүмкүн. Аллах Таала өзүнө өзү кандайча күбө болду деген маанидеги суроо. Жана ошондой эле ким күбөлүк берди, күбө болду? Периштелер. Жана ошондой эле ким? Илимдүүлөр, илим ээлери. Улул илм дейт. Эмнеге күбөлүк берди алар? Күбө болушту. Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу Кудай жоктугуна күбө болушту. Аяттын мааниси Аллах Таала күбө болду. Эмне нерсеге күбө болду? Андан башка Кудай жоктугуна күбө болду. Алладан башка сыйынууга татыктуу Кудай жоктугуна күбө болду. Урматтуу мусулман тууганым. Аллах Таала кандайча өзүнө өзү күбө болот дей турган суроого уламаларыбыздын мазхаб жол башчыбыз, акыйдалык мазхабтын жол башчыбыз Абул Мансур Матуриди, улуу залкар аалымыбыз, мазхаб жол башчыбыз Абул Мансур Матуриди Курандын чечмелөөсү жөнүндө китеп жазып, аны Тавилату Ахлус Сунна деп атап, ошол китепте Тавилату Курандын чечмелөөсүндө, Тавилату Ахлус Сунна деген китебинде ушул аятты төмөндөгүчөктө чечмелейт. Эмне деп чечмелеген? Аллах Таала өз маклуктарыны жаратты. Жаратып, ар бир маклукту өзүнүн барлыгына жана өзүнүн жападан жалгыздыгына жана чексиз кудретине далил кылып, белгилер кылып койду деген. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул мазхаб жол башчыбыз Абул Мансур Матуриди рахматуллахи алейхинин ушул аяттын чечмелөөсүнө таянып айта турган болсок, биз да Аллах Тааланын жалгыздыгына жана чексиз кудреттүү зат экендигине күбөлүк бермекчи боло турган болсок, биз Аллах Таала берген 5 сезүү мүчөлөрүбүз менен көрө билип, татып, көрүп, жана угуп көрүп, ар түрдүү нерсе ушу 5 сезүү мүчөлөр менен Аллах Тааланын жалгыздыгына күбө болушубуз керек деген маани чыгат, урматтуу момун мусулман бир тууганым. Жана ошондой эле ва дегени жана. Кимдер күбө болду? Периштелер күбө болду. Эмнеге күбө болушту? Жалгыз Аллах Тааладан башка Кудай жоктугуна күбө болушту. Периштелердин кандай күбө болушу? Бул эми Аллах Тааланын буйруктарыны үзгүлтүксүз аткаргандыгы болуп эсептелинет. Жана кимдер күбө болду? Улул илм. Илим ээлери. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, ушул үчүнчү сөзгө өзгөчө көңүл бурайлык. Аллах Таала улул илм деп атат. Илим менен, илим ээлери деп атат. Бул жерде башка аяттар сыяктуу улул албаб, акыл ээлери жана улул амр деп айтып аткан жери жок. Бул жерде улул илм деп айтып атат. Улул илм дешинин себеби Аллах Таалага күбөлүк берүү эмненин негизинде болот деген маани бар бул жерде. Аллах Таалага күбө болуу бул илимдин анык, ишеничтүү илимдин негизинде болушу шарт, зарыл деген нерсени билдирет. Ошондуктан илим ээлери, илимдүүлөр Аллах Тааланын жалгыздыгына, Аллах Тааланын барлыгына, Аллах Тааланын чексиз кудреттүү зат экендигине жана Аллах Тааланын башка көркөм, керемет ысым сыпаттарына бу дүйнөдө күбөлүк берүүлөрү деген маанини билдирет. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, демек ушул аятты таянып жыйынтык чыгара турган болсок, демек биз күнүмдүк жашообузда Аллах Таала берген неаматтарды татып көрүп, көзүбүз менен көрүп, угуп,
кармап көрүшүбүз менен Аллах Тааланын чексиз кудуреттүү зат экендигине жана башка ысым сыпаттарыны көрө билишибиз керек деген маани чыгат, урматтуу момун мусулман бир тууганым. Ошондуктан келиңиздер биргеликте Аллах Тааланын көркөм ысым сыпаттарга күбө болойлук деген максатта. Эми аяттын уландысына келе турган болсок, qaimam bil qisti, адилеттүүлүктү орноткон абалда Аллах Таала өзүдөн башка кудай жоктугуна күбө болду деген маанини билдирет. Урматтуу момун мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабактыбызды ушул аяттын уландысы менен чектелсек деген ойдомун. Кийинки сабагыбызда дал ушул жерден сиздер менен улантабыз деген максаттабыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.